Sahih Bukhari Müslim'de kelет дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты. Кимде 3 сыпат болгон болсо, ошол чынында имандын дамын тартыптыр. Чыныгы имандын дамын тартыптыр дейт. Эң биринчи эмне? Аллах Таала жана анын элчиси ал экөөнөн башкалардан баарынан ага сүйкүмдүү болсун. Эң сүйкүмдүү эмне адам үчүн? Аллах Таала жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам болуш керек дейт. Жана адам баласыны бирөөнү жакшы көргөн болсоң, бир гана Аллах үчүн гана жакшы көрүү дейт. Үчүнчүсү айтат, bir adam tozoktan kutulgandan keyin kayra tozokko түшүүнү кандай жаман көрөт дейт. Кандай жаман көрөт. Ошол сыяктуу эле иманга келдиргенден кийин кафырлыкка кайтууну ошондой жаман көрсө дейт. Ошондой жек көрсө, мына ошол адам имандын дамы тартылыр. Демек эң биринчисинде Аллах Таала жана пайгамбары саллаллаху алейхи вассалам ал адам үчүн башка бардык нерседен, башка бардык адамдардан сүйкүмдүүрөөк болосу. Экинчисинде бирөөнү жакшы көрсөң, Аллах үчүн гана жакшы көрүү. Үчүнчүсүнде имандан кайтып кетүүнү, ушунчалык тозокко түшүп калууду кандай жек көрсөң, тозокко түшүүнү, имандан кайтууну дагы артка кайтып кафир болуп кетүү, ошондой жек көрүү.